Ассалаумалейкум достор. Кайрадан эле жерге талга келе атабыз. Жайлоого көч башталды. Жол менен бейри болду койдор. Илгери биз жаштык кезинде да Родду ушундай жолдун ортосунда айдап кетчүлүк. Боюндагы малындагы баарын берип болду. Да буюрса жерге талга жетип деле калдык. Буюрса алдыда bir жақсы ат сатуға шығады. Азыр жанына барып бардық маалыматты алабыз достор. Ассалаумалейкум достор, катталуучулар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Мына ушинтип кайрадан эле Жалал Абад областы Жерге Тал айылына келдик. Бул жерде Союз акабызден ушундай күчтүү таза кыргыз жылкы боюдагы өтө чоң улактын аты сатууга чыгып атат. Анда эмесе бизден алыстабай лайктан басып комментарий жазып калтырышты унутпаңыздар. Айта кетчү сөз 80% адамдар бизди жөн эле көрүшөт. Ошон үчүн достор, туугандар, катталып коюңуздар. Бизди колдоо иретинде биздин каналыбызга дагы өтө пайдалуу болот. Өсүшүнө жардам болот. Анда эмесе бул аттын маалыматын Союз акаден баштайбыз. Өтө көркөм келишкен ат экен. Союз ака ошол жерге токтом. Кандайсыз ака, жакшысызбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Тынчсызбы? Бул бир катты чуркатып алган экенсиз. Мен келдим деп едим, алыстан эле карап турдум. Тынчсызбы? Тынч. Катуураак сүйлөйсүз ака, анда бул маалыматын бир четтен баштадык. Биринчи эле ден соолугунан баштайлычы. Путу колу тазабы? Bunun den soğuluğu öte жақсы, мыкты. Путу колу полный таза. Жок. Анан кайсыл жактан келген кыргыз жылкы дедиңиз? Бул ооба кыргыз жылкы ушул жерде туулган. Атасы ушул жерде бир Бекиш деген ажы акабыз бар о жерде. Ошо аттын балдары бир чоң карагер аты бар, аны көпчүлүгү тааныйт. Жанагы картан карагер атпы 20 канча асыйында дейт. Жарап жүрүп анан кийин 600 миңге сатылган деп уктум да аны. Ошол аттын түз баласы. Ошонун прямой баласы. Энеси Калмакчындан, экен. Ошондо бунун атасы Базар Коргон жака сатылган. Бунун атасы ошо Базар Коргон жака сатылган. Ошо аттын баласы. Ошону бир жерде бир акалардан алдык эле. Алып ушу талыда алганбыз. Пайдаланышка дең, Пайдаланышка ооба. Анда Союз ака, бул аттын жашы канчада азыр? Бул аттын жашы азыр 4 жаш. 4 жаш. Ооба. 4 жаш болгондо Жаңасы. жаңасы. Охо, жаш экен да. Жашат. Окей, достор, 4 жаш. Аттын кабагы өтө чоң экен, кабактуу экен өзү дагы. Өтө серьезный экен. Мойну, көкүрөк, төшү, булчуңдарды караңыздар. Буту. Буттарында төбөлөнгөн издери барбы жокпу? Болсо керек анча-мунча. Бирок чабылып топко салынып жүргөн ат. Мындай сөөгүндө жок экен, о изинде кичине төбөлөнгөн жери бар экен. Жакшы. Кичине бастырыңчы бул жака. Бул жака. Мага достор, убактын аты. Болду, кайтарып бериң. Жанар. Союз ака, бул аттын бою канча чыгат? Бою 1.60, 7-5 эми. 1.60га
1.67 dedi sizge. 67 işte var. Siz özünüz tartıp görmediniz mi? Artık görmedik. Siz 1.60 ele deysiz. Bulağına kança payız жооп бересиz? Soyuz aka. Bulağı yaxşı bulağı. 6 milyon aldı. İşe düştü attın ha? Ulaq bolsa gelip çabuk görse de болады. Endi ulagam yok da. Жақсы. Жанагы Şöyle görüp bilip жүргөн atта. el билеттен ha? Ва, ел билет. Öğren, бәрле билет. Маке достор, аттын 4 казыгы, мүчөсү макташ эмес, баары зор экен. О, аркада чаткактан турганын караңыздар. Анан Союз ака бул башка чегарага өткүзүп берүү жолдоруна мындай жардамдашасызбы? Ayağına süreşiyor. Ал жагын түшүнүп эле же үйгө келип алып кет, нарагына жооп бербейм дейсизби? Yok, cevap veriyor. Эми жакындаштырып, а? O, Окей. Колго жоошпу? Coş ha. Kişine hangiçiliği var iken iyiler bir olanda pek. Үйүрдө жүргөнбү өзү? Yok, yüzü gürüle. Үйүрдө жүрө элек. Yok. Маке достор, үйүрдө жүрө элек. Улагына жооп. Жеп ичиши путуголу таза. Колго жоош. Такага кандай такага? Fakat da yaxşı. Жакшы. Маке колдон келишинче бир сыйра сурадык. Атты мындай оңго солго буруп койбойсузбу? Маке. Ат деген ушунчалык эле болсо керек. Машалла. Достор, атка ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Кандай ат экен? Кыргыз жылкынын чоңу деп айтса татыктуу эле болот. 1.67 деп келген экен, 1.60га коюлду. Андан кем чыкпайт. Союз ака, эң кызык жери калды. Бул баасын канчага коебуз? Bu şu bazı pazar bağısında le 250 bin son kemi var. 250 000 сом. Kemi var o. Мынакей. Шашылыңыздар. Ким ушундай ат издеген болсо, мына чоң, мойну дагы узун экен. Акчасы өтө жөндүү эле коюлду окшойт. Кимге жакса, ваз этип келип алып кетесиздер. Жерге талда турат. Өтө палван экен. Мүчөлөрү келишкен. Атасы дагы өтө күчтүү. Карып калганда дагы улактарга жарап жүргөн дейт. Анан базар коргонго 600 000 чоң акчага сатылган экен. Жакшы аттан жакшы кулун түшөт туугандар. Видеону узак тартып койгон болсок, кечирим сурайбыз. Мына ушундай ат болду. Буйруса үйдө эле болот ат, а? Uyda le. Не дейсиз ака? Содаңызга береке болсун. Ушундай аттарды тапканда алло десеңиз, келип чыгарып турабыз. Эл өзү баап коет.